Assalamu alaikum dostlar, катталуучулар. Бүгүн Баткендебиз. Баткен облусу Кызылкыяда жүрөбүз. Азыр Чабай деген айылга келдим. Буга чейин өтүктөрдү тартып чыгарган элем мен. Ушул айылдан Талай деген акабыз тиккен. Талай ака бул жакта турат. Азыр жанына барабыз. Ушул жерден ишканасын ачыптыр. Жаңы эле көчүп, иретине келтирип аттыр. Азыр бул жерден Талай аканы сөзгө салабыз. Кантип тигет, эмнелерди тигет. Бул кайыштан, кыргызчасы булгар болуп калабы. Улакчы өтүктөрдү тигет экен. Кроссовка, туфли, сапаттары өтө жакшы. Азыр баарыны ушул жерден билип, номерлерин да коюп берем. Ким ала турган болсо чалып, Талай ака менен сүйлөшүп ала бересиздер. Бузакта Талай ака. Талай ака, кандайсыз? Тынчсызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сыңар. Тынч, Аллага шүгүр. Бүгүн насип кылган экен. Учурашып калдык. Мен өзү өтүп кеттим эле. Кайра кайттым. Аллахын буйругу да. Ооба. Келем деп ойлободум эле, эми ойлобогон нерсе болот го жашоодо. Анда кирели, бир сыйра Талай ака, бул ишиңиз менен биздин көрүүчүлөрдү тааныштырың. Сиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө өтө керектүү адам экенсиз да. Мында өтүктөр Талай ака жаңы эле көчүп, секин иретине келтирип аттыр. Бул өзүңүз тиккен өтүктөр? Мына ошо өзүбүз колбалап тиккен өтүктөр. Мына ошо российский какмы өтүк булар. Биягы 2 кабат, биягы 3 кабат. Бул өтүктүн канча түрүн тигесиз ака? Канча тагы бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 түр тигип жатат экен. 6 түр. Биякта дагы бир түрү бар. Бу таза улакчы экен да бу? Улакка кийиле турган. Артыда мындай. Толук бүтөт эле азыр. Антип бойдон туруп калды. Жип менен тартып туруп анан кийин тамандарын басат экенсиз да? Бул жерге азыр там калың кайышыбыз бар. Өтүктүн негизги өтүктүн мындай паркыга жеткизген бул жерде кайыш болот. Кайыш азыр өйдөгө чыкканда көрсөтөбүз. Ошол чыпырак деген кайыш болот. Ошол коюп, анан подошва коюлат. Ошол өтүк кылып кабар берген ошол да. Нолдорда краскалап койгонбузда билинбей турат. Бирок ичинде турат. Катуу кайыш. Бул катуу кайышта мыктан ойчотуп өтпөйт. Басып, селкелеп бир мыкка түркөп калсаң өтпөйт бул да. Ишеничтүү да. Ишеничтүү дең, а? Мына тешилип утконсо өтпөйт. Ушуга көңүл бурганда кроссовкага туфлиге да койдуруп атат ушуну. Чтобы жаан-чачында мыктысык бар деп элейт экенсиң. Безопасный болот экен да? Безопасный, анан суу өтпөйт. Мыкты тешпегенден кийин суу өтпөйт да. Туфлиге кроссовкаларга да койдурушуп атат. Анан туфли кроссовкага койдурсаң оорураак болуп калат. Ошол жагы бар. Жеңил болсун дегендер бар. Анан жок, мага плотный, оорлугу кызыктырбай, бекем суу өтпөсүн, сыздан суудан сакталсын дегендер койдуруп атат. Салмагы оорураак болот дең, а? Талай ака, бул жанагы менин өтүктөрүм окшойт, а? Бул сиздин өтүктөрүңүз. Даяр. Азыр ала кете берем, а? Жакшы. Анда бирден комнаталарга кирип, тааныштырып, баардык суроолорду берейин анда. Сизди ушунча келип калдык, элге толук тааныштырып, кантип жасалат. Негизинен эле бу каяктан кызыгыш пайда болуп калган сизге? Канча жылдан бери тигип? Мен өзү Аллах Тааладан тугаса талант бар. Эмнени кызыксам жасап кете беремчи. Өзүмдө негиз бар, адам кылат дегенди кылыш керек деген негизим бар. Машалла. Ошол негиз менен бардык ишке кирип кете берем. Кол өнөрчүлүк, устачылык, үй жабыштык, дагы күчкөдөн иштеп жүрдүк. Үй боюнча. Анан
жүгөн, такалан жасап сатып жүрдүк. Охо. Жасап, камчы жасап сатып жүрдүк. Анан ошонтип текши беттер менен өтүп келип эми бир үй бүлөбүзгө бир чоңураак бир ишкана болуп калабы деген ойду анан ушуну баштадык. Бирок муну мен бир 9-10 класстан бери мындай ойлоп жүргөнүм жок. Эми ишке ашып атат. Ушуну баштап болот депчи. Болмаганда мен бир сумка тиксемби деп ойлочу элем. Ушул кездечи. Кийин анан бут кийим кылсам болот экен кайыш. Негизи кайышка көбүрөөк басмадым. Эгер токумдарымгадан бүт кайыш деткенчи. İştegендерчи. Жакшы. Сизде талай уста деп тааныса деле болот экен да? Ошону тааныса болот, бирок эл бияқта бизде Баткен областы боюнча, көбүнчө Кыргызстан боюнча да дагы десе болот, сайыпкер деп чакырышат. Сайыпкерчилик алып чалып жүрөбүз. Жакшы. Анда биз туура эле келиппиз сизге, Талайка. Биз ат багытында жүргөн адамбыз. Ошол интернеттен сиз жасаган өтүктөрдү көрүп калып, анан мага да көрсөтүп калышты. Өтүктөрүн кийип жүрөбүз, жакшы дегенден анан байланышып калдык да сизге. Жакшы. Мынакей. Бул тигип турган секибиз. Азыр дагы машинкалар келе турмай, ар биринин ордулары турат, берде ошол машинкалар. Кесөшүн толот бул жерде. Тигип берде даярдалат экен да? Жерде даярдалып атат. Анан ар комнатада клей иштери бар, тата турган иштерибиз бар. Жакшы. Талайка, бул кандай кайыштарды колдоносуз? Биздики ушу мал тери дейби? Мал тери, уй тери дейби, ошол да. Уй тери дейби? Бул кайыштын эң негизи пышыктыгы уйдуку. Уйдуку. Анан төбүнүкү пышык, төбүнүкү жок. Анан кой тери, ечки тери алар слабый. Мынакей. Бул жанагы носу офицерский өтүктөрдөн экен, Офицерский формада тигилген. Бул жөнөкөй. Ошо эски союздун өтүктөрү. Могул жерде да айырма берет. Союз өтүктөрдүкү мындай кыска болуп калат. Кыска өтүктөр жип сөгүлгөн болсо тез анын аркасы чачырап кетет экен да. Ошодон бул бийигирээк болгон да. Анан бул бутту да кармайт, Бут кармаса керек, бирок негизгиси бул мына өйдөрөөк болгону форманы, өзүнүн формасын жакшырат. Болду. Бузулуп кетпейт тең, катуу турат тең. Бул жер тигип даярдал комната экен да. Дагы машинкалар келет дедиңиз, Азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6 машина бар экен. Талайка өзү саяпкер киши экен. Комнатабыз болсо, бычып келгендерди заготовка кылып, килейлеп, бул кожаны сөзсүз бири-бириге килейлеп туруп анан тигилет. Андай болсо бул кожа кычып кете берет. Формасы жоготуп. Макей. Бул жерден бири-бирине жабыштырып, тигилгендер жогойдон таяр. Макей. Бу жерде ошо клей иштери. Бул жерде болсо, уже калыпка тарта турган жердин местасы. Калыпка тарта турган жер. Колуңуздагы размер бул. Бул калыбына 43 размер. Бул өтүктүн формасы ушудан чыгат да. Широкий болсо широкий, ичкерээк болсо ичкерээк, уштуураак болсо уштуураак ушу берет. Булар кандай аппараттар булар? Бул аппарат бурсоочный аппарат деле, бул кожаны тиге турган жер калың кожаларды бир аз жукартып, мындай секи болбой калыш үчүн бар экен. Таяры.
Ana. Çukartı berет. Bul dagın bürösүн ушундай кылып туруп уланганда. Мындай кылып тиксеңиз, мындай секи бутка урунбай. Копол болбойсу, удобный сонун чыгат экен да. Болду. Бул болбосо калың бойдон тигип койсоңуз, копол көрүнүп. Ич жагы бутка урунуштан мүмкүн да. Болду, мындай. Ошол ишти кылат. Кийгени ыңгайсыз болуп калат экен да. Болбосо тарткан, мына калыпка тартканда жардам берет бул. Муну жаңы жипти, жип дедим го, жипти ушул өткөрүп тиги берет. Мына жип бул тигетин айжиби, бийинде турат, бул жерге өткөрүп берет. Бул аппарат менен тартабыз. Бул жерде ортосунда да бир материал коюлат экен, а? Бул мынау бул дагы уйдуку, бул дагы уйдуку. Бул болсо баягы чабандар жайлоого тиккен чатыр. Чатыр дең, а? Бул суу өткөрбөшкө жардам кылат, форманы кармайт. Ушул бул жерге азыр коюлган. Жана мен билишим боюнча Өзбекстандын өтүктөрү чыгып атат дагы бир улак кийгенден бырышып тырышып эле жатып калып атат да. Бир кабат эле да. Ордуна анан кийин ушунун ордуна кардон коюп коюшат окшойт алар. Жанагы Балким. ал бир бырышкандан кийин өзүнө келбейт экен да. Бир суу тийгенден кийин дагы мындай формасын бузуп болбой калат экен да. Баягы одноразовый өтүк болуп калат экен алар. Адашып алып атат да. Эми биринчи көрүнгөндө сонун көрүнөт. Алып кийгенден анан билип атат азыр улакчылар. Талайка мына эмне кызматты аткарат? Бул ошол бут тиги берген жипти бул тартып берет. Бул тартканы мына молда кылып калыпка тартып берет. Тартканда формасы чыгып калат биягы. Мурда ушуну башында биз кычкач менен тартып жадык. Ар бир мыкты тартып туруп капканы тарттык. Азыр бул жуптап жеңил болуп калды. Оптум тартасың, оптум каласың. Ишиңиз жеңилдеше баштаптыр да. Азыр дагы проект жазганбыз, проектте дагы ушул тарткан аппараттар бар. ЗНК ЗПК деген. Алар келген болсо бул иштебей калат. Мындан отпой калабыз. Ал бул роботта. Жакшы. Дагы иш жеңилдейт. Азыр Талайка мына сиз ишти эми мына ишти эми киришип атасыз. Буга чейин көчүш керек, документ ушинтип жүрдүңүз да. Менин заказдарым дагы мындай толук бүтө элек. Ноолардан сиздин заказдарыңыз. Буларды мен азыр алып кете албайт экенмин, салып берет экенсиз, а? Булар бүтүп салып берем. Буйруса мына жаңы чипрак деген жаңы айттым го, главный кайышыбыз. Ошол жок болуп калып, 3 күн, 2 күндөн бери туруп калды. Эгер ошол болгондо бүгүн келген убактыңызга конкретный болмок экен, бүтүп калып. Бир кетип калат эле деңиз, а? Кече келди да кайыш. Мунугу ичинде мех деп коелу эле буну? Буну койдун жүнү. Охо, бул кызытып берет копту. Натуральный мех. Бул ушундай кылып буттарын аяп келечекти ойлогондо ушундай заказ кылып тикшип. Мына бул жанагы ысыкты дебей, суук дебей, жыл айлантып мал базарга чыккандар бар да, мал базардын ишин билесиз. Ошолор. Түнү саат 3-тө туруп уже 6-5ке барып калышат суукта. Анан дагы бир жерде турат да, 2 саат, 4 саат, 5 саатка чейин турат. Ошондо реза путтамайт. Ушуну алып кийсе, буюрса тоңбойт экен да. Ушубайт го. Качалардан бери уруп жүрөт да, балтырлардан. Талайка бу берки кроссовка, туфли, ошолорду ham тигесиз да? Тигез, Мынакей. Ушинтип комнатадан комнатага өтүп тартып атабыз. Мына. Четтен баштайлычы. Бул бар жогуна керектүү нерселер экен булар, а? Ар бир адам кие турган. Зимний масты. Биздин тилде масты дейт, чүйдүн тилиде масы дейт. Булар зимнийлер. Атайын ошо буту үшүп неметкендер, жаш өтүп калгандар заказ кылып, көп заказ кылышып атат. Жаштар заказ кылбай жатат. Летний эле кийип атат жаштарчы. Окей. Ошонун канышы бул. Каныштын да 2 түрү бар. Мына
фасонда бар, мына фасон. Бул жакта да турат. Мына фасону бирдей эле да, подошвадан айырма берет. Подошвадан айырма бергенде да уже сулуулук өзгөрүп кете берет. Тигиш бирдей болгон. Бул эми бул товарлар бренд товарлар экен да. Мындайча айтканда таза, натуральный, эч кандай суукту өткүзбөй турган. Муналардын таманында да ошондойлор турат экен. Мына ошондой. Сууг өткөзбөйт. Микропор сууг өткөрбөйт. Митте баягы кайыш бар баягы. Бул кайыш ыстыктан өткөрбөйт. Мына Жакшы жери. Анан жаңыдай тешилип суу кирбейт. Жакшы. Бул азыр Фулиге да ошондой атайын ошондой заказ кылдырды. Тууганыбыз. Ошол кайышты койдурду. бул азыр өтпөсүн, ыстык өтпөсүн. заказ берип тигилгендер. Заказ. Бар жогу заказ менен тигилгендер ба? Бу жерде жок, арасында жаңыдай болуп тигилип, мына кроссовкалар иш арасында тигилип калганда, алар заказдан алар. Анан Заказ. мына сон тигилиптир бул. Туфли экен да. Бул кроссовка сыяктуу. Бул да заказ. Өзүн ойлогондор, эртеңки күнү жаш өткөндөн кийин муундар оорубасын дегендер заказ берип аттыр да сизге. Бул дагы өзүңүз тиккенсиз. Бул жанагы современный эле немелердике окшош го бул. Nike. Жай жаштарга да бул. Сапожка кийбей ушулар кийсе мына кышка уже бутуга пайда. Азыр жаштар мындан кийбесең кийбейт да. Жаш үйдөлөр кийет. Талайга колуңуз Жаштарга. колуңуз гүл экен ака. Мына эми бул детский дең, 36 размер экен. Мына. Анан жанагы да бир суроо берейин. Заказ берип албай кеткендер деле көп болсо керексиз да? Араста бар. Тиктирип коюшат, албайт. Ошондой калды. Биз эң баштадык дагы баягы туруктуу бир жакшы немеге түшө элекпиз да, ишти буугачы. Анан иш арасында бир үй тиричилиги бар, той топо дегендер бар. Ошентип кечигип анан калып калгандар бар. Башка өтүп алып алды. Калгандар бар да. Ата убакытта тиги бергенде алмак. Жакшы. Анан болсо буту широкий экен дагы. Биз ич керек деп коебуз. Бул бут кийимди немеси көп экен формасы. Үч түрдүү тигиш керек экен муну. Азыр эми түшүнүп атабыз, ушул ишке кирипчи. Ич керек жоонураак анан широкий кылып. Үч түрлүү тиксең анан эми бул үчүн жаңы оптовый уйга чыгыш керек. Көп тигилсе анан заказган кийип көрүп эле бол, мына мага жакты алып кете турган чыгышыбыз керек да, Кудай кааласа. Иншалла буйруса. Талайка азыр эми мына буйруса ишке киришесиз да, мындан биягына только тигесиз. Эми ошону аракет кылып атабыз. Бирок мына азыр биздин ишканабыз ачылыш боло элек али. Буйруса качан ачылыш болот? Дагы муну кабар беребиз, ачылыш болуп калса, ошодон кийин дагы адам алып чоңойтасыз. Буйруса азыр бул өтүктөрүңүздүн аталышы жок. Жок. Буйруса талай устанын өтүгү деп туруп бир печаты менен чыгарасызбы? Чыгат. Макей достор. Районубузга койсокпу деген ойлор бар али. Айтыштан Түркияга кадar жакшы ойлонуп, брендти, аты жөнүнү жакшы ойлонуп чечпесе болот экен. Келечектеги нерсе экен. Буйруса бирок сапатына жооп бересиз да кылган. Буга чейин улакчыларга тигип берип жүргөн экенсиз. Бардын эле тиккө заказганда. Бирок көбүнчө ушул мен өзүм ат жагынан болгондугундан атка кызыккандар көбүрөөк чыгышып атат. Эми бар сырттан али кара көзүм чокубайт дегендей алыстан болсок да ушу жытыбыз жыттанабы дейм да. Ооба да, азыр бул нерсе азыр бир жакшы товар чыгарсаңыз бирөө кийип туруп экинчи адамга айтат да. Кимден алдың, каяктан алдың, сразу эле келет. Анан жанагындай жагы бар.
бирөө заказ берсе убагында тиге албай калсаң анда жаман болосуң. О айтып берген убагында бербеди депчи. Эми бул эл менен иштеш кыйын. Бирок ишиңизге ийгилик каалайм. Но кийген адам мындайча биздин тилде айтканда маза кылса жакшы да. Өз мен негизги оюмдан ошол. Бир кандай десем, мен устачылык жагынан дагы мен көбүнчө ошол үй жасасам түздүгүгө сулуулугу көп кызыкчумун. Устага жакса, анан бирөөгө жагат. Туура айтасыз. Устага жакпаса, бул бирөө билбейт ол. Уста өзүнүн кемчилигин билип турат да, бияк жүрөгү мененчи. Ол эгеси билбейт. Туура, хак. Ошол үчүн уста биринчи өзүнүн жүрөгүгө туура келсе иши, анан кийин мына бүттү деш керек да. Анан башкага жагат тең, а? Туура. Жок, мындайда устага жаккан нерсе уже жакшы нерсе да. Устага бияктан жакпай турса, бул мисалы үчүн бирөө тиктирген болсо муну. Көңүл бурула бербейт көпчүлүгүчү. Кайсы жерде неси бар экенчи. Мен ушул өзүмө жага турган кылып иштеп атабыз да, калсачы. Жана синтетичный аралаштырбай. Жакшы. Талайка эми бул жагын кичине тездештиришибиз керек болот. Тиги сезон келатат да. Анан бу не жетишет, не жетишпей жатат азыркы күндө ишти толук башташ үчүн. Ишти башташ үчүн мен кол өнөрчүлүк боюнча же устачылык боюнча кандай бир иш кылайын? Биринчи мен немеге инструментке көп басым коём. Баардык иште жаш менен ошондой. Балда кармаса мына сабы жакшы болчу. Бал кармаса мына башы сабы жакшы болчу. Ошо негизинде азыр мен болгон тыйынымды бүт машинкаларды алдым. Анан бүтүп оборотко азыраак тыйын кармап калыппын. Ошол жагдан аз-маз акча турабыз. Азыр материал алганы акчадан кыйналып турасыз. Ошодан кыйналып турабыз. Материал болсо ишти газын басасыз. Жакшы. Мынакей. Мына баягы мен мактаган кайш ушул. Шибеге мен тигем деп кыйналасың. Охо, бу өтө катуу экен. Муну кыркыштан кыйын да. Жумаштай эле. Жакшы. Демек, судан жакшысың деп. сапаты өтө жакшы болот экен да, тигип бүтүрсөңүз эле. Өтүктүн эң көзүнө чыгарган ушу кайыш да. Союз малдадан ушу коюлган. Кийинирактарда мисалы жукарак кайыш коюлуп ошондой боло баштаган. Жакшы. Улантайлы. Талайка, азыркы күндө жана сизге сунуш түшкөндөр бар, мен бизнесмендер бар. Ушундай сен тик, мен сатайын, камсыз кылайын, мага бересиң, мен сатам дегендер барбы? Чогуу иштешейли дегендер. Иштешейли деген биринчи өзүм. Кудай буйруса. Анан чалышып атат. Чалышып атат. Бирок мындай бирден экиден жөнөтүш көрөлүк деп азыр эми биз эми баштадык. Бул ишти баштаганыбызга негизи 2 жыл болуп калды дагы. 2 жылдын ичинде 1 жылы мындай өзүбүздүн үй бүлөбүз боюнча эле иштеп жүрдүк. Балама тиги, өзүмө тиги, тууганымга тиги, сатыкка чыкпады. 1 жылдан биягынан элге дан чыгып сатсак, базар бут кийим. Бул өзү негизи кайыш бут кийимди балдарыбыздын жашынан баштап кийип кетишибиз керек. Мына. Жаңы терлегени, ревматизм, баягы грибоктор, ошолор болбойт тең. Болбойт дештен кыйын го, Аллахтан чечип бардым. Бирок ошодон алыс болот да. Аракет кылышыбыз керек да. Эми жана резинка алар зыян да. Алар зыян, ачык эле зыян. Ооба. Анан ошолордон алыс болосуң да, балдардын буту таза болсо. Мынакей. Талайканын номерин экранга калтырдым. Эгер иштеше турган адамдар болсо, чалып Талайка менен келишесиздер. Өзү убакыты өтө зык адам экен, бир ишти баштап алганда телефонго деле жооп бербейт экен. Буюрса, жакшы адамдар көп элибизде. Мына бул
башка мамлекеттен алып келип саткан акаларыбыз укаларыбыз бар да именно ушундай өтүктөрдүчү. Эми бул өзүбүздүн өндүрүш. Кыргыздын өндүрүшү. Мына өзүңүздүн колуңуздан өтөт экен бар жогу. Эми буюрса ишти баштасаңыз, эми ар бир кыргыздын палбандары кийип улакта ушуну мактап жүрүшсө, талайбыздан өтүгү мынча жылдан бери кийип жүрөм деп, эми ошондон өткөн кубаныч жок да сиз үчүн. Андай ишиңизге алган адамдар эң биринчи ушул курсан болсо, сурагандарга көп сөзүндө айтам. Негизгиси курсан болушуңуз керек. Сиздин кандай условияңызга мен макулмун дейминчи. Ана. Клиент всегда прав деп коет. Ооба. Мен дагы алып бардым, алып барып, мындай көп жакшы реклама кыла албадым дейм, бу жаңы нерсе да. Кийип көрсүн. Эми сизди го сүйлөшүп билдим. Мага жакканыңыз үчүн, бакы өзүңүз тигип түшүндүргөнүңүз барыңыз туура келген үчүн мен алдым да сизденчи. Анан өткөндө бир жаңылыштык болду, бирөөгө саттым эле, бакы таманынан, жанагы жерден. Укам ушул жери не токен дегенден сизге чалдым эле. Кимге сатсаң кайтар дедиңиз го. Кайра ал дедиңиз, мына келди. Кайра берки тамандары басылды. Эми ошондой нерселерден өтө этият болуш керек да. Бакы бир эле адам мындай жаманы попал болуп калган болсо кетет да, азыр интернет деген замандабыз. Сразу тарап кетет. Паланчанын өтүгү ресам мындай дедиле, мындай экен депчи. Азыр эл көрүп эле ишене бере турган заманда. Ишиңизге ийгилик болсун, ака. Кудай кааласа ишке түшүрүп алсаңыз, сиз жалгызсыз, эл көп да. Ошонун баарына эми жеткиришиңизди каалайбыз. Азыр бул жер Баткен облусу, Кызыл Кыя. Баткен обласу, Кадамжай району, Чабай айылы. Накай, Чабай айылы. Иш башталды буюрса. Но бул жакта муну караңыздар. Но кадимкидей эле жанагы бренд Nike фирманын кроссовкасы экен. 30-размер. Мун тигилген экен. Эми буну алып кийсе киет да, түзүк эле жыл киет да. Анча-мынчага бу. Мына. Ар кандай кылып талай акабыздын өзүнүн колунан тигилген кроссовкалар. Ошондой светтерин алмаштырып калаган. Жакшы. Опа. Мазин. Жакшы. Анда талайка биз видеобузду аягына чыгарайлы. Ушу кыргыз элибизге, биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир каалоо тилек болсун эми сизден. Эми каалоо тилекти айтыш кыйыныраак да. Байкалабын. Элибиз тынч болсун, аман болсун, бала чакалары менен, эли журттары менен эсен болуштан. Ошондон эмне дейбиз? Каалоо десе эле жоголуп кетет да. Мамлекетибиз тынч болсун, бу тынччылыкта жашаган бу бакытта. Накай. Эли журттуу мамлекет, дүйнө жүзү тынч болсун. Ошентип бүгүн Ашекен талайканын өзүнө ишканасына келип, кандай тигилет бардык маалыматты алдык. Мына талайканын номери экранга чыкты. Кимге кызык болсо чалып, сурап, заказ берип тиктирсеңиздер болот. Иштешсеңиздер да болот. Мына азыр талайка айтып өттү. Бардык каражатын жанагы инструменттерге киргизиптир. Мындай материал жанагындан кичине кыйналып турат экен. Эгер материалдарды алып бере турган болсоңуздар, эми жанагындай партнерство дейт го. Аларга кичине бааларын караштырып бересиз да. Заказ менен тиккен кичине кымбатыраак болот, а? Бу сеналарын айтабызбы же сырбы? Сыр болбойт
содадан мегесіз болды. ооба но немени айтыңызчы, но кроссовканы айтыңызчы, мисалы баасы канча ошо? Анан магазиндегилердин бааларын салыштырабыз да. Мунун бул баасы биз 4000ден тиги беребиз. 4000ден. Бул натуральный мек болгондугу да 4000 сом. Ооба. Эгер летний тигиле турган болсо Арзаныраак. 3000 болот. Мектин баасы алып салынат да. Макей, достор, Талайканы көп кыйнабайбыз. Бар жогу чалып сүйлөшсөңүздөр, бул жагына силер каалагандай кылып, кааласаңар 3-4 кабат, 5 кабатка чейин тигип бере берет. Силерге жакса болду. Айтты го, клиент всегда прав деп мен үчүн. Макей. Азыр Талайканын колунда мына Nike. Эми бу эмблеманы көргөндө бу Nike башка мамлекеттин немеси бренд товары да. Ошондой. Сиз азыр ойлонуштуруп атасыз, бул жерге бир өзүбүздүн түшүнүктүү алып келе турган эмблеманы коюшту. Ошону ойлонуп түбүгө жетпей жүрөбүзчү. Бул жерге бир кечте койсок деген ой бар. Анан түндүктү койсокпу деген ойлор бар. Эми бул эл сиздерден жардам берсеңиздер өтө жакшы. Ушу биздин өзүбүздүн кыргыздарга таандык эмне бренд чыгарсак болот. Ошону басып коебуз. Ошондо мындай караганда биз өзүбүздүн бүт кийимибиз кыргыздарга таандык экен дей турган түшүнүп келиш керек да. Окей. Сизге азыр оюңузга түндүк келди. Анан кийин жана кадам деген жазуу келди дейсиз, Кадам. Фабрикабыздын аты болуп калат, кадамчы. Анан жөн мындай бир эмблема керек да. Бирок герб барбы? Герб башка, байрак башка. Кыргызстан аты башка. Ошого окшогон бирок болуш керек да. түндүк коюлса сизге дагы оңой болот экен, красивый да болот экен, мындай. Бир караганда кыргыздардык экен түшүнүгү белгилүү түндүк. Бирок эл кандай кабыл алат? Түндүк эми биздин кыргыз үйүбүздүн үстүнгү кадыр баркты. Эми ошону бут кийимге койсо кандай болот? Ошол жөнүндө да бир кыргыз элим бир жардам берсеңиздер болобу болбойбу? Ой пикирин калтырышса, Накей достор. Болобу болбойбу? Койсом, эгер эл ой пикириге тур келбей калса, бир сөз угуп каламмы деген ойлорум бар. Бирок коюп койсок болотчу, бирок эл менен чечишкенибиз дурус. Жантөре сенин оюң өтө туура чыкты ошол жердечи. Алла разы болсун сизге. Накей. Достор, көрүүчүлөр, ой пикирибизди сөз жазып калтырабыз. Азыр Талайка эми өзүнүн бир бренд, бир эмблеманы азыр ар кимден сураштырып, мындай машвара кылып, сурап бир немеге токтолду элек. Мына азыр эл болот десе, ошону коёт мынакей. Алла разы болсун. Көпчүлүккө баш ийебиз. Ошондо өтүктөргө ошол коюлуп калат. Ооба, бардык сиздин колуңуздан эмне чыкса, бар жогуну ошол эмблема болуп калат. Мындай кесип коебуз, балким күйгүзүп басабыз. Түшүнүктүү. Мынакей өзүмдүн өтүктөрүм баары жүктөлдү. Эми кайттык Жалал-Абадка кайтып. Ошол достор, ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.